Жашоодо эч сүйүүсү өзгөрбөгөн бир зат, ал энеңдин сүйүүсү өзгөрбөйт. Аялың алып келгенде колуңа карайт. Энең бир нерсе берейин дейт, аял бир нерсе алайын дейт. Эненин сүйүү өмүрүндө эч качан өзгөрбөйт. Урматтуу мусулман бир тууган. Балким жаратылышта энеге эч бир зат окшобойт. Эч бир махлук окшобойт. Менин энем, сенин энең бир жолу жаралган зат, башка жаралбайт. Энеден эч кимди артык койбогула, урматтуу мусулман бир тууган. Бул жерде бир мисал берейин. Турмушта Бишкекте кафеси бар, байлыгы бар, бизнеси бар. Стройматериал саткан дүкөндөрү бар. Бир канча тамдарды салып сатат. Менин 2 жолу ажыга барып келди. Маркум апакем дейт, бир күн балам деди дейт. Эже сиңдилерим, бир туугандарым Ташкент тарапта, бир алып барып келсең. Апа, бизнести жаңы эле баштадым. Бир аз оборот болсун, бир аз бутума турайын. Балам, туугандарымды сагындым. Төркүнүмө барып келейин, алып барып кел. Бир аз бутума турайын, бизнес кылайын дедим. Ооба, бизнес болуп атат, оборот жакшы кетип атат. Кийинки жыл жаз келди, балам, кайра жаз келди. Бир алып барып келсең. Эми эле ушу кафемди көрө албай калдыңызбы? Бир дүкөндө эме болуп калдыңызбы? Менин бизнесим сага көрүнүп калды. Бир аз сабыр кыл. Кудайым буйрса тыйын болот, тыпыр болот, башка болот. Анан барып келербиз. Шашпаң. 3-чү жыл кайра айтты, балам. Барып келели. Ушул ишти бүтөйүн, кудайым буйрса, могу зданияны бүтсөм, могу курулуш бүтсөм алып барам дедим. Курулушум бүтпөй калды. Апам каза болуп калды. Экинчи жолу ажыга барганда мени менен барды. Биринчиси да мени менен барган, ошондо айтып атат. Мадинадан Меккени көздөй келатабыз. Ажеке, бүгүн тирүү болсо, машинем менен эмес, мойнума көтөрүп алып бармакмын. Арман кылып 3 жылда бир туугандарын көрбөстөн болгону Ташкент эле дейт. 600 километр Бишкектен. Бүгүн үмүт кылам, кана ажыга алып келсем, майетте жүрөм ажда сиз менен дейт. Бирок силер замзам жутуп атсаңар, замзам ичкенде мен кан жуткандай ыйлап жатам. Алтын апамды жоготуп койдум дейт. Мен өлбөйт деп ойлодум эле. Бул алы жашайт дедим. Бирок өмүр, ажал Алланын колунда экен. Урматтуу мусулман бир тууган. Балким кээ бириң 3 жыл, 4 жыл, кээ бирлер 5 жыл кабар алмастан анан барам, анан кабар алам антпе. Бейишке карай ачылган эшигиң. Жаннат анын кадамынын астында, кызматында, разылыгында. Кабар алгыла, жүрө бербегиле. Тыйын тыпырга азгырылбагыла. Тыйын табасын, байлык табасын, ишиң жүрүшөт. Бир күн барып, жылкы союп, уча тартайын десең таппай каласың. Кой союп, жамбаш тартам десең таппай каласың. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, ата-энени унутпагыла. Урматтуу мусулман бир тууган. Эсиңден чыгып калдыбы? Үйүңдө бир күн келип үстүң ачык жатат элең. Эрте менен турсаң үстүң жабылып калган. Жуурканга оролуп калган. Ким үстүңдү жапты? Апаң эмес беле ошол? Бардыгың элестет. Мектепке жөнөгөнүңдө колуңдан кармап, жолдон өткөзүп, эсен аман өткөнүңдө артыңдан бир канча карап турган ким эле? Эрте менен турсаң, ысык нанын жабып, каймагын коюп, чай ичип кеткин, курсагыңды тойгозуп кеткин деп, сенден мурда туруп, тамагыңды даярдаган ким эле? Ошондой зат сенин бир арзыбаган бирдигиңе, эдинисаңа, же бир жакшы сөзүңө арзыбайбы? Эмне үчүн аларды унутабыз? Алланын акы менен жүрөгүңө колуңду коюп жооп берчи. Энеңден артыгыраак сени ким сүйөт? Энеңден артыгыраак сени ким ойлойт? Кээ бирлер айтат, тыйын тыпыр бар, иш жүрүшүп атат. Менин чачымдай досторум көп дейт.
Başımda kança tügüm bolsa oşonço dosum var deydi. Başına tüyüşük düşkön kezde taz ekeningdi bilip kalasın. Başına bir balaya kıyınçılık gelse, çaçыңday köp dosungdan başka hiç kim tappaysın. Bir gana eneң bolup kalat.